Assalamu alaikum, менин момун мамир туугандарым. Биз кайрадан эле Ал Жардам кайрымдуулук фонду кыйналган үйлөргө жардам берип келе жатабыз. Бүгүнкү кайрыла турган эжебиз келечек конушунда жайгашкан Сахиде эженин кайрылуусу боюнча келдик. Анда эмесе кененирээк толук маалыматты эженин өзүнөн угалы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен Аскарова Сахида. Ал Жардам фондуна кайрылуумдун себеби ушу менин 3 балам бар. Кичүү балам 7 жаштагы балам мурдуна эт өсүп, аябай чоңоюп срочно операция кылыш керек болуп, анан Ал Жардамга кайрылгам, Ал Жардам фондуна. Негизи бул кичүү балам умственный отсталость да, умственный отсталость деп диагноз коюлган. Анан эмеге мындай массовый мектептерге киргизбейт экен, окууну албайт экен. Коррекционный мектепке киргизген, ал мага алыс болуп калды. Эмеде Московский Гогуляда экен. Аяка ташыш мен үчүн оңойраак экен. Анан ал жактан да чыгарып алдым. Окута албайт экен, шартым жок деп директоруна арыз жазып чыгарып алдым. Баламдын операциясына мүмкүнчүлүгүм жок болгондугуна байланыштуу сиздерден жардам сурайм. Срочно операция деп атат. Аябай мурдуна эт өсүп чоңоюп, кем ала албай калды азыр.